Фильмдин эң негизги образы бул жер. Адам баласы үчүн бул жер ыйык. Кыргыз эли үчүн да жерди аябай ыйык тутуп келишкен. Мен деген барганда биринчи сурай бердим да ошо тургундарга, эмнеге көчүп кетпейсиз, жашоо шарты оор экен, мектептер жок, больница жок, магазиндер жок, ошо кайык менен сүзүп өтүп Кара Көл шаарын каттап турат экенсиз, эмнеге көчүп кетпейсиз десек, ата бабабыздан калган жерди кантип таштап кетебиз биз? Бул ата бабабыздан калган мурас, бизге аманат кылып ташталган. Биз бул жерди таштап кетпей, ошо цивилизацияны алып келишибиз керек деп жаш муундарга үмүт бар экен да, ошо жаш муундарды мектепке жөнөтүп, ошо жаш муундар өнүгүп өссө, балким мектептер салынабы, больница салынабы деген үмүт менен жерди таштабай жашап келишет экен ушу тургундар. Кино тартуу бул бир адамдын колунан келе турган нерсе эмес, албетте. Муну бүтүндөй бир чоң команда менен иштелип, анан ушундай ийгиликке жетет. Эң алгач көркөм жетекчим Молдосейит Мамбетакунов агайыма ыраазычылык билдирем. Агайымдын бул фильмге салымы чоң. Университетим Кыргыз-Түрк Манас университетиме да рахмат. Техника жагынан камсыздап, ошол пандемияга карабай жардамын көрсөтүп атты. Эл аралык Зеланд кинофестивалында көптөгөн категориялар бар экен. Анын ичинде студенттер категориясынан ошо менин даректүү тасмам Аманат Конуш аттуу ат салышып, студенттер арасында эң мыкты даректүү тасма деген наамын утуп алды.